Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына 26 октябрда жылуулук берүү боюнча буйрук берилген. Аталган ишканага 306 көп кабаттуу үй, 98 мамлекеттик мекемелер жана 270 жер үйлөр карайт. Учурда Ош жылуулук камсыздоо ишканасынын кызматкерлери тарабынан 10 үйдүн жер төлөөсү каралып, тутумдар алмаштырылууда. Бул көрсөткүчтөр тургундардын кайрылуусунун негизинде ишке ашып, туташтыруу жумуштары соңуна чыгып калды. Биздин отканаларда бүгүнкү күндө көйгөй жок. Эми электр баары биздики энергетика, электр энергиясына байланыштуу болгон үчүн бүгүнкү күндө ошол нерседен гана көйгөй болуп атат да. Эми алардагы баягы авария болуп турат экен, бат-баттан 2 саат, 3 саат, кээде бир күндө өчүп калган учурлар болуп жатат. Эми өздөрүнөн конечно, алар билет, эмне себептен болуп атат, кандай мүмкүн ремонт иштерин жүргүзүп атабы, мүмкүн кандайдыр бир авария болду. Ошондо гана биздин отказандар өчөт. Бир эле электр отунундагы отказандар эмес, көмүр отунундагы отказандар дагы өчөт. Эгер электр энергия ошол жерде болбосо, ушуну биздин мына Ош шаарындагы биз берип аткан жашоочуларыбыз эске алса дегеним да. Себеби кээ биркилер айтат да, бул көмүр менен жаккандан бере бербесин деп. Жок, ал жерде көмүр менен берилип аткан жерде дагы насос иштейт, электр энергиясы менен, вентиляторлор иштейт, электр энергиясы. Ансыз ошол эле басымды, ошол эле жандыруу, өчүрүүлөрдү биз электр энергиясыз аткара албайбыз. Учурда Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы тарабынан берилген үйлөрдө жылуулук жакшы, ага шаар тургундары ыраазы. Жылуулук убагында берилди жана бөлмөлөрдү жакшы жылытууда. Бул боюнча арыз даттануулар түшө элек. Жетекчиликтин айтымында кышка карата даярдык толук кандуу текшерүүдөн өтүп, оңдоо түзөөдөн өткөн. Же сапаттуу жылуулук, же болбосо биздин отказандар ал жерде эч кандай бизде көйгөй жок. Бүгүнкү күндө оңдоп түзөөлөрдөн өткөн, ар бир мисалы үчүн ошол эле насостордо, ошол эле двигатель бүт баарында биздин запасыбыз менен жанында бар. Эгер өчүп калган, ал керек эле болсо, ар бир отканада бирден отказан запас менен турат. Эгер берки отказанда кандайдыр бир мүчүлүктөр болсо, экинчи отказанды жагып, ошо менен алып кете беребиз, иш алып кете беребиз. Бүгүнкү күндө бизде көйгөй болбойт. Калк сапаттуу жылуулук алыш керек да. Мен дайыма айтып келем. Мисалы үчүн биздин тариф 5119 сом турса, ал эми калк 1134 сом төлөйт. Бул деген нерсе, мисалы үчүн 100 сом жакса 20 сом төлөйт, 80 сом мамлекет төлөп берет. Ушуну эске алыш керек да. Ошол нерсени сапаттуу пайдаланыш керек. Бул деген нерсе бекер жылуулук берип атат да. Калган мамлекет төлөп берип атпайбы? Ошону дагы эми кошумча мисалы үчүн электр энергиясы жаккандан көрөп, өздөрүнүн үйүнүн ичиндеги батарейкаларын жуудуруп, ошол эле тутумдар же болбосо ошол батарейкага кеткен түтүкчөлөрдүн баарын алмаштырып же жаңылап алса, же болбосо стояк деп коебуз, ошо тутумдар подвалдан чыккан. Ошолорду алмаштырып алса, бул жерде эч кандай көйгөй болбойт. Шаар тургундарынын Ош муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасынын карызы жылдан жылга азаюуда. Жашоочулардан жылуулукка төлөм убагында аткарышабы жана жылуулуктун кандай берилип жаткандыгы боюнча сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Бизде төлөп атабыз, анан кийин отопление ысык болуп, бул өтө жакшы. Жакшы турат, отопление үйдү ысык эле. Анан төлөгөнүбүздү төлөп атабыз, положено эле. Ооба, конечно, үйдү жылуусу сонда. Жылуунан балдарына жакшы. 28-ден берилди отопление. Төлөм убагында аткарып атабыз. Эрте кеч жылуу болуп атат, отопление жакшы берилип атат. Үйүбүз ысык, жылуу, отоплениясы уже берди. Биз үйүбүздө майка чаан, футболка чаан эле жүрөбүз. Отопление эле ысык, түнү менен печка вообще жакпайбыз. Муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасы жай мезгилдеринде жылуулук берүү үчүн түтүктөрдү алмаштырып, кышка карата даярдыгын көргөн. Учурда кышка толугу менен даяр.